Дәвәт дин жеткирүү 34. Айша радиаллаху анхадан риваят. Ал айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү көтөрүңкү экенин көрүп: "О Алланын элчиси, мен үчүн Аллага дуба кылыңызчы" деп сурадым. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла, Айшанын мурунку жана кийинки жашыруун жана ачык кылган күнөөлөрүн кечир" деп дуба кылды. Айша радиаллаху анха сүйүнгөнүнөн күлүп, башы тизесине ийилди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Менин дубам сени ушунчалык кубандырдыбы?" деп сурады. "Мен сиздин дубаңызга кантип кубанбай кое алам?" деди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Алла менен ант берем, мен ар бир намазда үммөтүм үчүн ушул дубаны айтам" деди. Айша радиаллаху анхадан риваят. Ал айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү көтөрүңкү экенин көрүп: "О Алланын элчиси, мен үчүн Аллага дуба кылыңызчы" деп сурадым. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла, Айшанын мурунку жана кийинки жашыруун жана ачык кылган күнөөлөрүн кечир" деп дуба кылды. Айша радиаллаху анха сүйүнгөнүнөн күлүп, башы тизесине ийилди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Менин дубам сени ушунчалык кубандырдыбы?" деп сурады. "Мен сиздин дубаңызга кантип кубанбай кое алам?" деди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Алла менен ант берем, мен ар бир намазда үммөтүм үчүн ушул дубаны айтам" деди. Айша радиаллаху анхадан риваят. Ал айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү көтөрүңкү экенин көрүп: "О Алланын элчиси, мен үчүн Аллага дуба кылыңызчы" деп сурадым. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "О Алла, Айшанын мурунку жана кийинки жашыруун жана ачык кылган күнөөлөрүн кечир" деп дуба кылды. Айша радиаллаху анха сүйүнгөнүнөн күлүп, башы тизесине ийилди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Менин дубам сени ушунчалык кубандырдыбы?" деп сурады. "Мен сиздин дубаңызга кантип кубанбай кое алам?" деди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Алла менен ант берем, мен ар бир намазда үммөтүм үчүн ушул дубаны айтам" деди. Баззар Маджма-уз-Заваид. Калима тайиба 35. Аби Умама радиаллаху анхудан риваят. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сахабалар дүйнө жөнүндө сөз козгоп кетишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кунт коюп укула, көңүлүңөрдү буруп угуп жатасыңарбы? Албетте, жөнөкөйлүк ыймандан. Жөнөкөйлүк ыймандын бөлүгү" деди. Абу Дауд. Түшүндүрмөсү: Бул хадистин максаты дүйнө жөө үчүн азап тозок, убарачылык тартууну, кыйынчылык көрүүнү таштап, кооз, рахат жашоодон оолактанып, жөнөкөй жашоону карманууга үндөө. Аби Умама радиаллаху анхудан риваят. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сахабалар дүйнө жөнүндө сөз козгоп кетишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кунт коюп укула, көңүлүңөрдү буруп угуп жатасыңарбы? Албетте, жөнөкөйлүк ыймандан. Жөнөкөйлүк ыймандын бөлүгү" деди. Абу Дауд. Түшүндүрмөсү: Бул хадистин максаты дүйнө жөө үчүн азап тозок, убарачылык тартууну, кыйынчылык көрүүнү таштап, кооз, рахат жашоодон оолактанып, жөнөкөй жашоону карманууга үндөө. Аби Умама радиаллаху анхудан риваят. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында сахабалар дүйнө жөнүндө сөз козгоп кетишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кунт коюп укула, көңүлүңөрдү буруп угуп жатасыңарбы? Албетте, жөнөкөйлүк ыймандан. Жөнөкөйлүк ыймандын бөлүгү" деди. Абу Дауд. Түшүндүрмөсү: Бул хадистин максаты дүйнө жөө үчүн азап тозок, убарачылык тартууну, кыйынчылык көрүүнү таштап, кооз, рахат жашоодон оолактанып, жөнөкөй жашоону карманууга үндөө. Базлул Маджхуд. Намаз 35. Руайба радиаллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
Ким күн чыгардан алдың жана күн батаардан алдың намаз окуса тозокко кирбейт дегенин уккан элем. Башкача айтканда, багымдат менен асыр. Руайба радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ким күн чыгардан алдың жана күн батаардан алдың намаз окуса тозокко кирбейт дегенин уккан элем. Башкача айтканда, багымдат менен асыр. Руайба радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ким күн чыгардан алдың жана күн батаардан алдың намаз окуса тозокко кирбейт дегенин уккан элем. Башкача айтканда, багымдат менен асыр. Муслим.